Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары көп жылдан бери өлүмдүн негизги себеби болуп келе жатат. Республикалык медициналык маалымат борборунун кабарлоосуна таянсак, 2021 жылы эле бул оорулардын үлүшүнө өлкөдөгү бардык өлүм учурларынын 52%-дан ашыгы туура келген. Бул күн сайын жүрөк жана кан тамыр ооруларынын орточо эсеп менен 60 адам каза табат дегенди билдирет. Ал эми жыл ичинде бул көрсөткүч 20 миңден ашат. Жүрөгүңүз ооруп келдиңиз. Азыр кандай акыбалыңыз? Академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүмдү азайтуу багытындагы негизги мекемелердин бири. Бул жерде азыр бейтаптарга электрокардиостимулятор, стент орнотуу, радио жыштык абляция сыяктуу жогорку технологиялуу операциялар акысыз жүргүзүлүүдө. Мурда мындай жардам көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн жетишсиз болчу. Биздин улуттук академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология терапия борборунда эл аралык деңгээлдеги экспертный центр түзүлдү. Биринчи этапы бүттү. Ошол биринчи этап экспертный центр түзүлүп, ооруларды өмүрүн сактап кала турган ыкмаларды, жогорку технологиялык ыкмаларды биз иштетип, мына бүгүнкү күндө биринчи чоң жакшы жаңылыгыбыз биз ошол өлүм көргөзгүчүн азайта турган чечимдерди, жолдорун таап, чечимдерди мындай ишке ашырып баштадык да. Буга чейин дарылоого бейтаптар 2,5 миңден 3 миң долларга чейин төлөшчү. Бүгүн болсо бул жардам айрыкча алыскы аймактарда жашаган, пенсиядагы жана социалдык жактан алсыз жарандар үчүн толугу менен акысыз. Бул алардын өмүрү үчүн берилип жаткан мүмкүнчүлүк. Буга чейин айыгуу акчага байланыштуу кечигип келген. Бул программанын алкагында бизде 2 реанимация бар. Бир күнүнө жок дегенде 5-8 бейтап түшөт. Алардын курагы 40 жаштан башталат. 40 жаштан 60 жашка чейин көбүнчөсү. Операция неинвазивный деп коет, эч кандай кеспейт, тамыр аркылуу кирип эле жарым сааттын ичинде жана бүтүлгөн тамырды ачып коет. Ошол бул метод болуп келген. Бул азыркы учурда бизде бекер коюлуп жатат. Ошол. Ооруп жүргөнүмө көп жыл болду. Жүрөгүм тынчтык бербей, дем жетпей калчу. Акырында доктурлар стент коюш керек деди. Буга чейин мындай операциялар кымбат болуп, бизге жеткис болчу. Азыр мамлекет бекер кылып берип жатат. Операция бат эле өттү. Дарыгерлер ишин мыкты билишет. Азыр өзүмдү жакшы сезип жатам. Чын жүрөктөн ыраазымын. Менин өмүрүмдү сактап калышты. Үй бүлөмдө абдан кубанып жатат. Такое дело не каждому делается. Оборудование, мониторы новые получили. Учурда интенсивдүү терапия бөлүмүндө 18 бейтап жатып, ар бири тыкыр көзөмөлдө. Биз суткасына 24 саат кан басымын, жүрөк согушун, кычкылтек деңгээлин текшерип турабыз. Көпчүлүгүндө оң динамика бар. Кээ бирлери операциядан кийин эртеси эле өзүн жакшы сезип, тамак ичип сүйлөп калышты. Бул биздин жалпы командабыздын, дарыгерлер, медайымдар, техникалык кызматкерлердин биргелешкен эмгегинин жыйынтыгы. Эң негизгиси бейтаптар аман. Биздин максат ар бир жүрөктү сактап калуу. С блокадами, то есть с очень редким пульсом. Ангиографические установки. Вот эта ангиографическая установка, это новая установка, она год. Жакынкы бир жуманын ичинде 43 адам текшерүүдөн өтүп, алардын 20дан ашыгына стент орнотулду. Алардын баары жүрөктүн ишемия оорусунун оор түрлөрү менен кайрылгандар. Мурда болсо көп башка өлкөгө барып операция кылып келишкен. Азыркы учурда баары биздин Кыргызстанда жасалат. Башка өлкөгө барган зарылчылыгы жок. Бул больной именно жүрөгү бат согуп, ошондон кыйналып келген. Жүрөгү туруп эле 200 удар болуп, сознание жетип. Биз болсо тамыр аркылуу 2 катетер менен келебиз, жүрөктүн ичине. Кай жерде турган дополнительный мышцаны таап, аритмия берген ачак таап туруп, ошо менен эле келип күйүп коебуз. Бүгүн Кыргызстанда дарыгерлер анданда татаал процедураларды аткарышууда. Радио жыштык абляция алардын бири. Бул жүрөктөгү аритмияны жараткан микроскопиялык тыкандарды күйгүзүү жолу менен жасалуучу операция. Мурда мындай ыкмалар чет өлкөдө гана жасалчу. Эми алар Кыргызстанда да жеткиликтүү болуп калды. Бул мамлекеттин деңгээлиндеги акселератор деп коет, ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын өлүм көргөзгүчтөрүн азайтып. Бул өзгөрүүлөр комплекстүү мамиленин жыйынтыгы, алдын алуу, жеткиликтүү диагностика, заманбап ыкмалар жана эң башкысы ар бир бейтапка болгон камкордук. Жаңы стратегиянын аркасында миңдеген адамдар жашоого жаңы мүмкүнчүлүк алышты. Ар бир сакталган жүрөк менен Кыргызстанда бекемирээк болууда. Көп жылдардан бери алгачкы жолу жүрөк оорусу деген диагноз өкүм эмес, дарылануучу илдет катары угулуп калды.